Бүсайра Кадырова шаардын тазалыгына салым кошкондордун бири. Таңзардан тарта көчө шыпырган айымдын жумушу көбөйгөн. Ал иштеген бригадада 30 көчө шыпырчу жумушчулар болсо, азыр алардын саны кыскарып, 6 кызматкер иштеп жатат. 18-ден кийин экөө чыкты. Одан кийин уже без разрешенияга неме расчет аласыңар, себеби бюджет акча төлөй албайт, домдон карайсыңар деди. Шарты барлар биз жолго чыктык, а шарты жоктор, кредити барлар, нелер, балдарын окуткандар, пенсияга чыга тургандар баары ишсиз калды. Домдордун ичин араласыңар, мусорлар торло, нелер торло, бардак. Ошолордон барча эртеге эле дагы жалбырактар башталат, актаган башталат. Билбейм, ол мэрия кандай иштеп атат, жумушчуларды ойлобойт. Оштогу көп кабаттуу үйлөрдө буга чейин короо шыпырган кызматкерлер иштеп келген болсо, эми ар бир короо үчүн көп кабаттуу үйдөгү жашоочулар өздөрү жооп беришет. Таштандуу үчүн төлөнүүчү каражат ар бир үйдөн 25 сомдон алынат. Бирок короо шыпыруу үчүн кызмат акы каражаты белгиленген эмес. Эми ар бир көп кабаттуу үйдүн тургундары өздөрү жашаган короолорду өз алдынча тазалашат. Мындай жол менен көп кабаттуу үйлөрдүн короолорун тазалоо оңой эмес деп билдиришет шаар тургундары. Контролер болой келип гана айтканбызга бир гана жолу ушундай сокращение болду. Булар иштебейт деп. Бирок иштебегенден бери канча болуп калды уже. 2 айга отпуска деген. 2 айдан өтүп кетти мына. Ушуларга чейин бир дворник келип шыпыра элек. Биз өзүбүз гана убакыт болгондо киши территорияны уборка кылып коюп атабыз. Ошо жердеги баягы эле чык десем ошо адамдарды азыр чыгарыш да кыйын азыр. Мурдагыдай эмес. Азыр союздун адамдары гана келер чыкса чыгат, түшүнүктүү адамдар гана чыгат. Карап туруп гана өтүп кетсе ошо жерден даже мусорлары мына кара мына таштап кетип атышат. Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдө короолорду тазалоочу кызматкерлер жоюлгандан бери мына ушундай абал жаралып, мынтип короолордун бурчтарына таштандылар көбөйө баштаган. Ош тазалык муниципалдык адистештирилген ишканасына 2015 жылдан бери 36 миллион сом каражаты жалпы шаар тазалыгы үчүн жумшалган. Бөлүнгөн каражатка быйылкы жылы 30 миллион сомуна жаңы техника алынган. Калган 6 миллион сому эми кызматкерлердин баянасы жана башкаларга жумшалат. Бюджет чечилгисе алардын баарын жөнөткөн жокпуз. 30 адамды бесажан жөнөттүрдүк. Себеби биз буга чейин дотай салгандыктан шаардын бардык аймактык кеңештеринде тазалоо иштерин жүргүзөт элек. Азыр мына 2019 жылга аймактык кеңештерде Туран аймактык кеңешин, Онадырда Амир Темир деп Амир Темир аймактык кеңешин жапалак айыл иштеп көчөлөрдү кыскарттык. Себеби биздин каражат жетишпейт. Көбү айылда жашап шарт туру келбесе, көбү эртең менен ушу үй бүлөсүнүн шартта туру келбей шаар жашагандар да эртең менен саат 4-тө чыгып жумушка чыга алышпай атат. Ошого биз аларды өз эрки, эгерде биз аларды айылдан келди, биз шаарды саат 8 чыгып тазалар деп биз шарт коюп бере албайбыз. Себеби биздин борбордук көчөлөрүбүз эртең менен элдер жумушка жатканга чейин тазалап болуш керекпиз. Шаар тазалыгын сактоо үчүн 227 көчө шыпыргыч кызматкерлер жумуш аткарышат. Ал эми шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн короолорун шыпыруу үчүн учурда жумушчу калган жок. Эми шаарды тазалоо иштерин аталган муниципалдык ишкана өзүн өзү каржылоо жолу менен ишке ашырат. Быйылкы жылы 6 миллион сом каражат шаар тазалыгы үчүн бөлүнгөн. Анын жыйынтыгын көрүп, кийинки жылга Ош тазалык ишканасы шаар тургундарына таштандуу үчүн тарифти жогорулатууну сунуш катары киргизүүнү пландашууда. Махпурат Алибаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак.